Кичинекей машинеңизди чийип кеткендиги үчүн канча кыйкырып жатасыз? Бул сиздин хикматтыгыңыз же болбосо даанышмандыгыңыз эмес, бул сиздин коркоктугуңуз болот экен. Динди бирөө чиймилеп жатсачы, динди бирөө тепселеп жатсачы, өнчүкпай карап турасыз. Тубан лиман тавадаа лиллахи мин гайри манқасатин. Жана дагы бактылуулук болсун ушундай бир адамга, өзүнү Алла үчүн жөнөкөй туткан, кемчилдик жетпей турган орунда. Кемчилдик жетпей турган орунда дегенди уламалар мынтип түшүндүрөт. Кайсы жерде тавадулук кылыш керек, жөнөкөйлүк кылыш керек, кечиримдүүлүк кылуу керек? Качан динге зыян жетпеген учурда. Качан башка мусулмандардын акысына зыян жетпеген учурда. Мына ушул учурларда сиз тавазулук кылыңыз. Келип бирөө сизди тилдесе, шуну чукпаңыз. Динге зыян жетпей атат, башкалардын акысы тебеленбей эле турат. Сиздики кечириңиз. Ушундай тавазулук кылып, жөнөкөйлүк кылып, динди бузуп таштаса да карап үнчүкпай турса, ал тавазулук деп саналбайт. Бул макталбайт, бул жаман сыфат. Бул коркоктук болуп саналат. Бул динди коргобогондук болуп саналат. Сиздин үй бүлөңүзгө, ата-энеңиз, тууганыңызга бирөө кал салып жатса, диниңизге бирөө тил тийгизип жатса, демек сиз үн чыкпай тургандыгыңыз бул сиздин хикматтыгыңыз же болбосо даанышмандыгыңыз эмес, бул сиздин коркоктугуңуз болот экен. Ошол үчүн дейт: Туба лиман тавадаа лиллах. Бактылуу болсун ушул инсан, кайсыл инсан Алла үчүн жөнөкөйлүктү тандаса, мин гайри манқасатин. Зыян жетпей турган болсо. Динге зыян жетип жатса, анда сиз үн чыкпай турсаңыз, анда кандай болсун? Ошондуктан ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүнү, мал жанын коргогондо зыян болсо кандай кыйкырып турат? Азыр сыртта машинеңиз болсо, бирөө келип чийип кетсе, канча кыйкырып тополоң кыласыз, төлөп кой деп. Динди бирөө чиймилеп жатсачы, динди бирөө тепселеп жатсачы, үн чыкпай карап турасыз. Алла хидаят берсин депчи. Кичинекей машинеңизди чийип кеткендиги үчүн канча кыйкырып жатасыз? Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, динге жана мусулмандарга, туугандарыңыздарга зыян келип жатпаган учурда өзүңүздүн акыңыз болсо, анда кечирип төмөндүктү алыш керек экен да. Wa anfaqa mimma jama'ahu min ghairi ma'siyatin. Жана дагы иштеткен болсо, топтогон малынан күнөөсү жок орундарга. Мал иштетиңиз, тапкан малыңызды иштетиңиз, бирок ар дайым тууру Алла ыраазы боло турган жерге иштетелик. Алла наразы боло турган күнөө жакка иштетүүдөн Аллах Таала сактаган болсун. Жана биз канча сыфатын айттык. Биринчиси тавазулук кылган, бирок динге зыян жетпеген жерде. Экинчиси малыны, акчасыны иштеткен, күнөө болбогон орунга. Үчүнчүсү вахалата ахлал фиқи вал хикма, даанышман жана фақих улуу аалымдар менен чогуу отуруп жүрөгүн тазалап илим алган. Варахима ахла зилли вал маскана, жөнөкөй жана кедей адамдар менен чогуу отуруп аларга мээрим кылган адам дейт. Не үчүнсе, фақих аалымдар менен олтурса, адам илим алып даанышмандык үйрөнөт, жашоодон тажрыйба үйрөнөт. Ал эми жөнөкөй кедей адамдар менен отурса, Аллах бергениге шүгүр кылганды үйрөнөт. Хасан Басир рахматуллахи алейхи айткан экен: жарым өмүрүм кыйналып өттүм, андан кийинки жарым өмүрүмдө жыргап өттүм. Себеби башында байлар менен чогуу жашайт элем. Кыйналдым, кыжаалат болдум. Эмне үчүн алардагы бар нерсе менде жок деп. Кийин кедейлер менен олтуруп көрсөм, алардагы жок нерселер менде бар экен, шүгүр кылып ыраазы болуп өттүм дейт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, дүйнө маселесинде өзүбүздөн төмөн, баягында хадисте айткандай, кедей адамдарды, ооруп калган адамдар менен чогуу отуруп, ошолордун акыбалын тыңшасаңыз, өзүңүзгө барына шүгүр кылып каласыз. Ал эми дини маселеде алымдар менен, факихтер менен олтур деп жатат да. Дини маселеге келгенде өзүбүздөн улуулар менен олтурат экенбиз. Дүйнө маселесине келгенде өзүбүздөн төмөндөр менен олтурат экенбиз. Аллах Таала баарыбызды мына ушундайлардан кылган болсун. Субханакаллах.